Ош шаарында жайгашкан МЖ клиник аталышындагы бул косметологиялык борборго күтүүсүз баш бактык. Салондо 4 кызматкер иштеп жатыптыр. Бирок эч бири санитардык китепчелерин көрсөтө алган жок. Борбордун жетекчиси менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мындагы кызматкерлер лицензиясында көрсөтө алышпады. Срок беребиз дагы, но азыр сизге штраф түзүлүп. Эгерде вообще данныйым жок болуп калса, сиз биринчи очередь санитардык кароодон өткөргөнүңүз үчүн медклиникке жок, меники азыр бар да атам. Мен сиздерге эч кандай уруксат кагаздары жок. Тилекке каршы бир дагы документтерин көрө албай калдык. Но биз бул жерге азыр временно приостановить иш убактысын токтотулсун деп санитардык көрсөтмө даярдалып берилет, сөзсүз түрдө азыр. Ал эми кийинки баш баккан сулуулук салону сырткы жарнамасында жазылганы менен өздөрү ийне саюу жолу менен кызмат көрсөтүүлөрдү токтотконбуз деп билдиришти. Үчүнчү баш баккан косметологиялык жай эшиги жабылып кулпулануу болуп турду. Санитардык көзөмөлдөөчүлөр рейдке чыкканда көпчүлүк косметологиялык жайлар дал ушундай салонун жаап, жоопкерчиликтен качып жатышканын адистер айтышууда. Бул дагы мини операция да, мындайча айткандачы, андай косметологический центр ачканга уруксат жок. Анын архитектурадагы жол бербейт уруксат бергени. Биз архитектурный документи жок жерлерге биз уруксат бере албайбыз. Биздин уруксатыбыз жок болсо Бишкек министерстводан лицензия бере алышпайт. Ошто 2 гана косметологиялык клиниканын лицензиясы бар, калгандары мыйзамсыз иштеп келет. Мындан улам аларды жапырт текшерүү жүрүп жатат. 2 күн ичинде 18 косметологиялык борбор текшерилип, алардын ар бирине 5000 сомдон 23000 сомго чейин айып пул салынган. Санитардык талаптар сакталбаганы эч бири саламаттык сактоо министрлигинен лицензия албаганы белгилүү болгон. Лицензия болгону шаар боюнча 2 эле гана адамда лицензия бар. Калгандары бардыгы лицензиясы жок, уруксаты жок иштеп жатышат азыр. Бирок саны белгисиз. Бирок так саны белгисиз. Азыр ошол так саны тактаганы жумшалып бардыбыз. Саламаттык сактоо министринин комиссиясы Бишкекте лицензиясы жок иштеген 26 косметологиялык мекемени аныктады. Жыйынтыгында 84000 сом айып пул салынды. Алар тиешелүү уруксат кагаздары жок эле мыйзамсыз дарыгерлик менен алектенип, медициналык кызматтарды көрсөтүп келишкен. Лицензиясы жок, медициналык билими жок косметологдор тууралуу маселе көтөрдүм элем. Ошондон улам мага да көптөгөн биздин дарыгерлер кайрылышы, биздин жарандар кайрылып атышат. Мисалы, көзүнө сурма салабыз деп туруп, ошо жипти өткөзүп атып, ошо көзүн сайып салган, көзүн чукуп салган, ошол жерге көздүн орбитанын ичинде жана сын ийнелер калып калган. Анан ошонун айынан көздөрдүн ичи ириңдеп, толтура жолу операция болуп, анан ошонун акыр аягы ошондой бир күмөндүү косметологиялык борбордун ичинде иштеген бир кыз азыр бизде биринчи жолу болду го дейм, соттолду да. Министрлик элди саламаттык сактоо министрлигинен лицензиялык ишти жүргүзүүгө лицензия алган гана жайларга барууга чакырды. Алардын тизмеси министрликтин сайтындагы медициналык жайлар жана фармацевтикалык кызмат көрсөтүүлөрдү лицензиялоо бөлүмүндө жазылган. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.